Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылыш жана архитектура. Менин келечектеги үйүм. Сабактын максаты: архитектура боюнча окуучулар кеңири маалыматтарды алышат, архитектуранын түрлөрүн билишет, табиятты тааный билишет, келечекте архитектураны табият менен байланыштыра алышат. Архитектура латынча архитектура, грекче арчи негизги жана тектос куруу, курулуш искусствосу дегенди билдирет. Имараттын, курулуштун өз алдынча стилге, көркөмдүккө ээ болгон курулуш искусствосу. Архитектор бул имараттын план чиймесин мыкты билген, чийген, аткарган адам. Эң алгач архитектура өтө жөнөкөй түзүлүштөгү үйлөрдөн башталган. Алар жыгачтан, таштан, камыштан курулган. Бул ыкманы колдонуп, адамдар бири-бирин көрүп, үйлөрдү курушкан. Акырындап кичинекей айылдар келип чыккан. Андан чоң аймактагы шаарлар куралган. Барган сайын аларга архитектуралык толуктоолор, ойлоп табуулар кошулуп, ар түрдүү турак үйлөр курулган. Архитектуранын өсүшү үйлөр менен гана чектелбестен, көпүрөлөрдүн салынышы, мунаралар, тегирмендер, мечиттер, чиркөөлөр менен толукталып турган. Табият менен архитектура бири-бирине жарашып турушу керек. Муну архитектор, сүрөтчү сөзсүз эске алышы керек. Адам изденип, эмгектенүүсүнүн натыйжасында жылдар өтүп, заман өзгөргөн сайын архитектура бүгүнкү күндө жомоктогудай көрүнүшкө келип жеткен. Илим техникасынын өсүшү адамдардын жашоосу үчүн бардык шарттарды түзүп бере алат. Мына балдар, силер архитектура жөнүндө бир аз да болсо билдиңер деген ойдомун. Анда үйгө тапшырма. Менин келечектеги үйүм деген темада сүрөт тартасыңар. Эмки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.